Мен бүгін айтайын деген маселем Баткен обласындағы Қырғыз-Тажик чегарасы бойынша болып жатат. Мага Баткен обласының жарандары кайрылып, мына массалык маалымат каражаттарына чыккан маалымат бойынша жакын арада Кыргыз-Тажик чегарасы ачылат деген маалыматка нааразы болуп, мага кайрылышып жатат. Чындыгында Кыргыз-Тажик чегарасы 972 километрди түзөт жалпысынан. Бүгүн күндө Кыргыз-Тажик чегарасы боюнча делимитация демаркация боюнча комиссия иштеп атат. Мына ошол комиссия акырына чейин Кыргыз-Тажик чегарасынын ар бир километри чечилип бүткөнгө чейин чегараны ачпоо боюнча бир ой пикирин айтышып атат да, Алмаз Акынжанович. Мына ошол чегара до конца акырга чейин чечилип бүткөнгө чейин ушул Кыргыз-Тажик чегарасыны ачпаш керек деген ойду айтышып атат. Ошондук үчүн сиз дагы ушул эске алып койсоңуз,